2025 жылдын 1-сентябрынан тарта өлкө аймагында жол белгилери жана жол кыймылынын эрежелери боюнча жаңы сынактын киргизилиши күтүлүүдө. Мындан улам облус аймагында алдын ала даярдык иш-чаралары башталды. Майы кызматкерлери тарабынан айдоочулардын жол эрежелерин билүү деңгээли текшерилди. Айдоочулук канча алгансыз? 2 жыл. 2025 4 жылдык стажыңыз бар экен, да? Бул кандай знак? Парковка. Парковка знаги. Булчу? Фотоконтроль. Алдыңызда фотоконтроль бар. Булчу? Эвакуатор. Эвакуатор ишин алат. Кандай знак? Эскертүүчү знак. Эскертүү белгиси бар. Жолдо шагал Жолдо кооптулук бар, э? Жолдо кооптулук. Другой деңгээль. Иш-чаранын алкагында айдоочуларга жол белгилери боюнча суроолор берилди. Сурамжылоонун жыйынтыгында кээ бир айдоочулар жол белгилери боюнча жетишсиз билимге ээ экени байкалды. Жергиликтүү майы кызматкерлери мындай көрүнүш жол эрежелеринин так сакталышына тоскоолдук жаратаары мүмкүн экенин белгилеп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Знак билесизби? Айдоочулукка качан аласыз? 2022. 3 жыл болуптур. Ушундай унутпасаңыз керек. Бул кайсы знак? Перекресток бар. Бул деген перекресток эмес. Бул башкы жол деген. Сиз главный дорога деп коет. Кандай? Куруп. Бул жол белгини айтып коюңузчу. Билбейсизби? Бул односторонний. Односторонний? Жок, односторонний эмес. Ким билбейт? Бул милдеттендирүүчү знак, э? Значит, сол тарапка жол бурулуп атат. Багыт берип атат сизге, объезддерге билесиз да, жол ремонт болгон жерлерге коюп коет. Билесиз да, ушул багыт менен жүрөсүз да. Сизге багыт көргөзүп турат. Бул знак кандай знак? Беткем шу знак. Көп жылдан бери автоунаа башкарат экенсиң. Бул деген стоянка запрещен деп коет. Бүгүнкү күндө облас аймагында айдоочуларды токтотуп аларга ошол жол эрежелерин түшүндүрүү, жеткирүү, эгерде эсинен чыгып калган болсо кайра кайталатып, башкысы жол кырсыктарын алдын алуу багытында түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп атабыз. Бул иш-чаранын негизги максаты эле жана айтып кеткендей, жол эрежелерине мисалы алсак, айдоочулар 10 жыл, 20 жыл стаждары бар. Ondan бери ошол жол эрежелерини унутуп калган учурлар болуп атат. Ошого аларга түшүндүрүү иштерин, жеткирүү иштерин жүргүзүп атабыз. Текшерейли. Узагы бир 10 жылдан мурда алгансыз айдоочулук көлүктө. Андан да көп болушу мүмкүн. Экзамен эмес, бул тест эмес. Жөн гана сиздин билим деңгээлиңизди текшерейли. Мына ушундай эле иш-чара Лейлек районунда да өткөрүлдү. Түшүндүрүү иштеринин алкагында айдоочуларга эрежелер боюнча кеңири маалыматтар берилип, талаптар менен тааныштырылды. Бул экзамен эмес, жөн гана эске салуу максатында. Интернеттен көрүп атасыздарбы? Ушундай суроону жолу жүрүп атат. Бул кайсы жол белги? Парковка запрещена. Стоянка. Токтогонго болбойт. Бул кайсыл жол белги? Запрещен. Озуп өтүүгө болбойт, а? Бул кайсыл жол белги? Мопедтерге, жол жок. Мотоциклдерге жүргөнгө болбойт, а? Жол кыймылын камсыздоо бөлүмүнүн тарабынан жолдо жол кырсыгын болтурбоо жана алдын алуу максатында айдоочулардан билим деңгээлин сурап, жол эрежелерин жана жол белгилерин сурап, эске салуу максатында сурамжылоолор жүргүзүп, рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Негизинен алганда айдоочулардын
көпчүлүгү жакшы десем болот. Көп суроолорго жооп берди. Мындан ары дагы ошол 1-сентябрга чейин ушундай иш-чараларды өткөрүп турабыз. Белгилей кетсек, Баткен облусунда үстүбүздөгү жылдын 3 ай аралыгында 41 жол кырсыгы катталып, 11 адам каза болгон. МАИ өкүлдөрүнүн айтымында мындай текшерүүлөр айдоочуларга жол эрежелерин кайра эске салуу жана мыйзам бузууларды алдын алуу максатын көздөйт. Мындай текшерүүлөр облустун бардык район шаарларында улантылып, жаңы эрежелердин күчүнө киришине чейин жарандарды маалымат менен камсыз кылуу, коопсуз жол кыймылын түзүүдө маанилүү кадам болуп эсептелет. Шахрихан Мамажусупова, Абдырашид Саттаров, жаңылыктар.